Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Россияда кыргызстандык аялды поезд коюп кетти. Орусиянын Екатеринбург шаарында Кыргызстандын 38 жаштагы тургунун поезд коюп кеткенин РФ Ички иштер министрлигинин Урал федералдык округу боюнча транспорт башкармалыгы билдирди. Окуя Ботаническая станциясында болгон. Аял бир нече жаракат менен ооруканага жаткырылган. Милиция териштирүү жүргүзүп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Санкциялык товар. Украина тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчисин чакырып түшүндүрмө сурады. Украинанын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Киевдеги элчиси Идрис Кадыркуловду кечээ 20-июлда чакырып, санкциядагы товарлардын транзити тууралуу түшүндүрмө сураган. Бул тууралуу Украина тышкы иштер министрлигинин расмий сайтына жазды. Анда санкцияларга карабай Россияга курал жасоого колдонулушу мүмкүн делген жогорку технологиялык компоненттерди жана буюмдарды Кыргызстан аркылуу ташылып жатканы тууралуу маалыматтын чын төгүнү суралган. Украина тышкы иштер министрлиги Кыргызстандан Россияга андай товарлардын реэкспортун достукка жакпаган кадам катары караларын айтышкан. РФ Кыргызстан аркылуу реэкспорт жасаган товарларды аскердик техникаларды жабдуу үчүн колдонушу мүмкүн. Муну Украина тарап достук эмес мамиле катары баалайт деп жазылган маалыматта. Белгилей кетсек, шаршембиде Вашингтон Пост Ак үй Кыргызстанда Россияга санкция салынган товарларды ташып келүүсүн токтотууга мажбурлаш үчүн экономикалык чараларды даярдап жатканын жазган. Ал эми кыргыз бийлиги АКШ жана Батыш өлкөлөрүнүн Россияга киргизген санкциялык чектөөлөрүн бузууга мамлекеттик түзүмдөр менен ишканалардын эч кандай тиешеси жок экенин билдирген. Аны менен катар эле жеке компаниялар менен фирмалардын өз ишмердүүлүгүнүн алкагында продукциялардын акыркы керектөөчүсү ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катышып калышы мүмкүндүгү белгиленген. УКМК бул боюнча териштирүүнү баштады. Ал эми кечээ АКШ кыргызстандык 4 компанияга санкция киргизгени кабарланган. Булак Спутник KG. 2024-жылдан баштап кош бойлуулук жана төрөт үчүн жөлөк пул көбөйөт. 2024-жылдын 1-январынан тарта кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул көбөйөт. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул алгачкы 10 иш күн үчүн эмгек акынын кирешенин 100% өлчөмүндө иш берүүчүлөр тарабынан, ал эми 11-иш күндөн баштап айына 10 эсептик көрсөткүч 1000 сом эсебинде республикалык бюджеттен аныкталат. Министрликтен билдиришкендей, 2024-жылдын 1-январынан тартып кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун өлчөмүн 11-жумуш күнүнөн тартып 10 эсептик көрсөткүчтөн 20 эсептик көрсөткүчкө чейин жогорулатуу каралган. Башкача айтканда, жөлөк пулдун өлчөмү 100%га жогорулайт. 1000 сомдон 2000 сомго чейин. Ал эми бийик тоолуу шарттарда жана жетүүгө кыйын алыскы зоналарда иштеген аялдарга кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулду төлөө толук эмгек акынын өлчөмүндө, башкача айтканда бардык иш күндөр үчүн эмгек акынын 100% өлчөмүндө жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күнү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдун орточо көлөмү 16,1 миң сомду түзөт. 2023-жылдын 6 айында 15,5 миң адам кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул алып, республикалык бюджеттен 249,8 миллион сом бөлүнгөн. Булак Супер KG. Орусияда аскерге чакыруу курагынын төмөнкү чеги өзгөрүүсүз калды. Бул тууралуу мамлекеттик думанын коргонуу комитетинин башчысы Андрей Картопалов билдирди. Ошол эле маалда ал аскерге чакыруу курагынын жогорку чеги 27 жаштан 30 жашка чейин көтөрүлөрүн айтты. Негизги өзгөртүү бул жогорку чекти 30 жашка чейин көтөрүү, төмөнкү чекти 18 жаш бойдон калтыруу чечими кабыл алынды. Анткени уландардын көбү дал 18 жаш курагында аскерге кетүүнү каалашат. Мыйзам кабыл алынса, аскерге чакыруу курагы 18 жаштан 30 жашка чейин болуп калат. Тиешелүү өзгөртүүнү комитет колдоду, деди Картопалов.
Депутаттын айтымында жаңы нормалар 2024 жылдан тарта иштей баштайт. Аскерге чакыруу курагын 18-27 жаштан 21-30 жашка чейин жогорулатууну Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу былтыр декабрда сунуштаган. Анда анын бул демилгесин президент Владимир Путин колдогон. Өкмөт сунушту майдын аягында жактырган. Июнда Мамдуманын депутаттары 2026 жылга чейин акырындык менен аскерге чакыруу курагын жогорулатуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. Июлда Орус парламенти жарандардын мобилизациялык резервдеги курагын 65 жашка чейин жогорулаткан мыйзамды кабыл алган. Ага ылайык жарандар үчүн мобилизациялык резервде болуу курагы 65, кичи наамдагы офицерлер үчүн 60 жана башка наамдары бар офицерлер үчүн 55 жашка чейин жогорулатылат. Улак Назар Ньюс кечи. Өлкөдө жыл башынан бери 69 адам сууга чөгүп каза болду. Кыргызстанда 2023 жылдын башынан тарта 21 июлга чейинки аралыкта 69 адам сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Министрликтен билдиргендей, бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 23%га өскөн. Көлгө, дарыяларга, кичи көлмөлөргө, агын сууларга чөгүп каза болгондордун арасында эркек, аял, өспүрүмдөр, ал тургай наристелер да бар. Бул сан эс алуучу учурунда ар бир адам суу коопсуздук эрежелерин так сактоого, балдарын көзөмөлдөөгө чакырык таштайт деп айтылат маалыматта. Булак Супер кежи.